Жакшыга жанашып, жамандан адаш деп коет эмес форматтуу көрүүчү. Жакшы болууга ар бирибиз аракет кылалы жана бири-бирибизге жанашып, жакшы жактарыбызды гана бөлүшкөнгө сиз менен биз себепкер бололу. Урматтуу көрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Мына ушул таңда жакшы гана сөздөр менен баштаган Келчей Чели программасы барыңыздарга ысык салам жолдойбуз. Жана албетте биз сиздер менен бүгүнкү күндү дагы чогуу өткөрүүгө белсенип турган учурубуз. Бул таңда дагы сиздер дагы биз менен бирге болосуздар деген Кыргызстанда Бишкекте саат 8:00. Бул 8ден баштап 10-го чейинки аралыкта сиздер менен биз 2 саат аралыгында түз эфирде болобуз. Андыктан биз менен бирге болуңуз дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд өзүнө кениялык чайдын эң мыкты сортторун камтып, дем берүүчү жыттын, байдамдын жана идеалдуу түстүн кемчиликсиз айкалышы үчүн камтылган. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү золтуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Түсү алтын, даамы күчтүү Пиала Голд чайынан ичиңиздер дейли. Биз чай үстүндө маек кылабыз. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, келген студиябызга конокторубузду дароо тааныштырып баштайлы. Анткени алдыда убактарыбыз аябай аз калды. Кинопродюсер Нурлан Мамакеев жана бизде конокто Ислам Сатаров, эл аралык продюсер. Кош келиңиздер. Кутман таңыңыздар менен кечигип келип калдыңыздар го, жолдон кармалдыңыздарбы? Биз эрте чыкканбыз, 1 сааттай жол жүрдүк дагы, карасак баягы. Убакыт өтүп кетти. Пробка. Кош келиңиздер, бирок ошого карабастан биз сиздердеги эң чоң жаңылыктар бар экен. Ошолордон бөлүшүп өтсөңүздөр, Каганат кайрымдуулук фонду менен биргеликте чоң бир долбоор иштеп чыгыптырсыздар. Ошолор жөнүндө кененирээк айтып берсеңиздер. Бир долбоор эмес, азыр кайрымдуулук Каганат фонду өтө көп долбоорлорду уюштуруп жатат. Бул маданият тармагын, кино тармагын, музыка тармагын, өзгөчө спорт тармагындагы жана ошондой эле кайрымдуулук мероприятияларды уюштуруп жатабыз. Ошол. Азыр чоң бир дүйнөлүк жылдыздар менен биргеликте маданий иш-чара уюштурулуп жаткан экен, Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Негизи бизде Орто Азияда баардык баягы маданият тармагынан алганда биздики экономика жактан дагы маданият жактан өтө тар. Биздин чакан өлкөдө, мисалы, коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу ошол эле Казакстан, Өзбекстанга караганда биз маданият жактан, баягы каржылык жактан эле баягы карап, желекти туура эмес тагып коюптур, мынтип жөн эле отура бербей, баягы биз баягы маданияттын өкүлдөрү болгон себептен кандайдыр бир маданиятка салым кошуу жөн эле отура бербей, алма быш оозума түш деп коюп, ушул биздин көп жылдык, 15 жылдык тажрыйбанын негизинде негизи Орто Азияда көп дүйнөлүк жылдыздардын концерттерин уюштурабыз. Мисалы, Нурлан агабыз кино тармагында көп жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Баягы маалымат үчүн айтып кетсек, баарыбыз эле көрүп калдык да, Большие люди деген проект, ошолорду иштегенде азыр тамашоонун баягы алкагынан чыгып, канчалык деңгээлде мындай башы асманга жеткен, эми Кыргызстан деңгээлинде кино актерлор бар. Көптөгөн кинолор тартып, мен болсо өзүмдүн ушул эле шоу-бизнес тармагында баягы таланттоочуларды колдоо менен бирге чогуу 15 жылдын аралыгында көп эле жакшы нерселер жасаптыр. Анан ар бир баягы чыгармачыл адамдын аягына бир башкы максат болот да. Ошол биринчи жолу Орто Азияда масштабдуу, чоң, баягы бийик деңгээлдеги музыкалык сыйлык, жыл сайын өтө турган музыкалык сыйлык, премия Central Asia Music Awards. 9 февралда. Кайсы жерде өтөт? Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Көптөгөн дүйнөлүк жылдыздардын башын бириктирдик дагы. Кыргызстандан кимдер дүйнөлүк аренада эл аралык масштабта таанылган, мисалы ошол эле мисал катары айтып кетели, Жедеш Идерисова, ошол эле Ди Билlions. Көптөн баягы атын айта берсек, неге эле көп. Анан баягы Кыргызстандын ичинде эмеспи, чет өлкөдө дагы мындай бир ийгиликтерге жеткендерди сыйлап коелук деген ойдо да. Сыйлоо жагынан өзүңүздөр эле тандадыңыздарбы, кандайдыр бир элдерге коюлдубу бул жааты? Негизи ушул абдан туура суроо бердиңиз. Бизде
жаңы жылдын астында жыл жаңырыштан алдын мисалы ар кандай иш чаралар өтүп өткөндө баягы атын айтып кеткенде мен толук деле билбейм, бирок жылдын мыктысы деп бере берет да. Жыл мыктылары. Аны ким тандайт? Ал бир киши жөн эле бир кишинин калуусу да. Ошонун баарын баягы легалдаштыруу максатында биз көптөгөн дүйнөлүк мисалы аренада чыгып жүргөн ошол эле Грэмми, американский баягы үн жазуу академиясы деп коет, кыргызча айтканда. Анан кийин биздин мисалы ошол эле маданият өкүлдөрү Казакстан, Кыргызстан бир 20 кишиден түзүлгөн экспертный состав бар. Жөн эле экөөбүз отуруп бул нерсени ойлоп таап, экөөңүздөр эле чечкен жоксуздар. Жок, алардын арасында мисалы бизде ырдай турган композитор айымтардан Каныке Эралиева, Кыргызстанда Жамиля Муратова. Бизде ошол Жамиля Жеке, Жамиля Муратова, анын арасында Ибрагим Жунусов агайыбыз бар, Бекбур Биев, Икрам Розахунов, тааныбаган киши жок, жанагы клавиша менен жерерис кылышпады. Коңшу өлкөдө чыккан конфликттин негизинде 20 адам бар, алардын арасында блогерлер бар, медиа эксперттер бар. Биз уюштуруучубуз. Анан биз баягындай айта албайбыз да, буга бергиле буга. Биз сунуш киргизебиз, бирок чогуу масштабдуу деңгээлде Өзбекстандан мисалы Озодо Нурсаидова кирди, Казакстандан ошол эле быйыл Орто Азия жылдызы деп Мирбек Атабековду баягы чоң сыйлык беришти. Бул Нурлан байке алар менен сүйлөшүп, өзүнүн салымын кошуп, бул экспертный составдын негизинде анан биз эң жакшы YouTube'да деле 1000 миллион просмотр деген ал нерсе эмес. Мисалы алсак Грэммини алган Америкадагы чоң масштабдуу Грэмми жөн эле баягы поезд жолунда иштеген Иманбек алып койду. Ал эч ким деле тааныган эмес. Бир казакча Грэмми алыптыр деп андан кийин популярдуу болду. Бизде критерийлер ар кандай. Аны ошол экспертный составдын негизинде, комиссиянын негизинде биз ошол нерсени чечип атабыз. Убакыт аз калды. Эң сонун. Нурлан мырза, айтсаңыз, негизи Кыргызстанда ушунчалык чоң масштабда Орто Азиянын болгон жылдыздарын баарын алып келип, бир концерт уюштуруу, премиясын берүү негизи болсо керек, бирок чакан болсо керек да. Анан Орто Азия жылдыздары менен жарнамаңыздардан көрүп атабыз, көптөгөн жылдыздар келет экен. Алар менен сүйлөшүүлөр кандай жүрдү? Чынында эле мыктынын мыктысы экенин сиздер баягы комиссия түзөтүп атасыздар, кантип тандадыңыздар, кандай бир жолдор менен болду сүйлөшүүлөр? Негизи сөздү башынан баштасак, ушу Кагынат кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү бар. Асаналиев Нургалы Сагынбекович деген агабыз бар. Ошол киши менен мен бир 5 жылдан ашык көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ушу кино жаатын өнүктүрсөк кандай болот, ушу шоу-бизнес, музыка жагын, маданият жагын, спорт жагын деп абдан көп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, абдан көп пландарды жасап, анан бир күнү эле Нургал байке менен жолугуп калсам, 8 манасчыга батир белек кылдым дейт, сыйлык кылып. Анан ушу фонддун атынан жыл сайын 8 номинация боюнча премия беребиз дейт да. Манасчыларга? Жок. Негизи эле манасчыларда башталды бул нерсе. Мен таң калдым, ушундай 8 манасчыга 8 квартира берип атсаңыз, неге муну эч ким билбейт десем, мен баягы кайрымдуулукту мактаныш үчүн кылбайбыз депчи. Мен айттым, Нургал байке, буну мактаныш үчүн эмес, бул баягы үлгү катары кылыш керек. Анан айттым, эмнеге жалаң гана манасчыларга же болсо келиңиз, чыгармачылык адамдарды да колдойлук, аларга да мотивация болсун, бир ийгиликтерге жеткенге. Азыр жана жогоруда Ислам айтып кеткенде 5-6 киши чогулуп алып эле кишилерден взнос алышып эле, акча алып эле, анан жылдын мыкты парикмахери, жылдын мыкты шопуру, жылдын мыкты жалаң мыкты Кыргызстан баары мыктылар болуп кетти. Биз антпей баягы эл аралык ушу Казакстан, Кыргызстан, Узбекистан, Тажикстан, Орто Азия өлкөлөрүн кошуп, башка өлкөлөрдөн дагы биз кыдырып да келдик да, профессионалдарын кошуп, Москвага чейин барып келдик. Бул 8 февраль күнү, бардыгы 9 февраль жөнүндө айтып атабыз го. 8 февраль күнү спорт ордосунда да чоң концерт болот. Азыр баарына белгилүү болуп аткан Жанзе деген ырчы атат го, Хамдан Сабировдун анын концерти болот. Анда ушу кайрымдуулук фонд Кагынат уюштуруп атат. Ал жерден түшкөн каражатта кайрымдуулукка жумшалат. 9-нда болсо Central Asian Music Awards болот. Ушул бүт маарекенин негизинде
10-unda Blue деген топтун концерти болот. Анан ары айтып отурсак, жайында дагы бизде чоң-чоң стадиондордо, Оштун стадионунда, Москвада Кремлевский дворецте ошон абдан көп пландар коюлган. Кудай буйрса акырындык менен ишке ашып келатат да. Келишимдер түзүлгөн бар менен. Келишим түзүлүп, эми чет өлкөлүк ырчылар менен кандай сүйлөшкөн, бул боюнча ислам көбүрөөк маалымат айтып бере алат. Ислам өзүңүздөр билгендей, баягы эч ким уюштура албаган Киркоровду Кыргызстанга алып келип уюштуруп жүргөн, чет өлкөлүк концерттерди уюштуруп жүргөн. Биз дайым ислам жанындабыз, исламды колдоп чоң иштешкенбиз. 20 жыл болуп калды. Эң сонун Ислам мырза, айтсаңыз, чынында эле Киркоровдор менен кантип сүйлөшөсүз? Мындай жөнөкөй телефон чыгып эле сүйлөшүп калат экен. Айталычы, суроо берели. Чынын айтканда мен телефон чалып эле Филипп аке кандайсыз деп Филипп Тайке деп коет эле. Үй-бүлөлүк катышып жүрөбүз. Бири-бирибиздин балдарыбыздын туулган күнүнө барып, жеке майрамдарда бул 10 жылдан катыш бар экен да. 10 жылдан ашык билгендер бар эле билишет. Кээде социалдык тармактардан ислам идейм деп туулган күнү менен куттуктап калат. Мен туулган күнүм кайсы күн экенин билбеген деле өзүм дагы туугандарым бар да. Анан бул мамиле кура билүү, мен өзүм баягы маданият дипломаты деп айтышат көп жактарда. 2022-жылы мисалы Москвадагы ошол дүйнөлүк чоң эң баягы престиждүү залдардын бирөөсү ошо Москва Кремль сарайы. Биринчи жолдерден болуп Орто Азиядан Самара Каримованын концертин уюштургам 2019-жылы Ингрид менен дуэттердаган, ал дагы баягы мен деп эле төш каккылап баягы кургак пиардан алыспыз, бирок билгендер билишет. Бул да болсо ошол башка дүйнөлүк ошол баягы алдыңкы жылдыздардан алган тажрыйбабызды кыргыз жаштарына колдонуу. Аларды дагы ошол жака чыгара билүү. Баягы бизде нейросет өнүгүп атат азыр, мындай чынында мүмкүнчүлүк абдан чоң да. Мисалы, буга түз баягы тастыктап бере турган дүйнөлүк триумф, мисалы, жеткинчектер кичинекей балдар үчүн болсо дагы мына Дибелиан чыкты. Ошол эле Бакыр бүт iTunes'та Орто Азия СНГ боюнча биринчиликке чыкты. Мисалы, бизде Кыргызстанда Улук Манапа деген ырчы кесиптешибиз бар. Ал деле ошол тең тайлашып, орус жылдыздары менен чогуу стадиондордо концерт, бирок бизге билинбейт. Баягы өзүңдүн өлкөңдө бир нерсе кылбасаң, сыртта сени эч ким тааныбайт. Биринчиден биз Кыргызстандын ичинде жашашыбыз керек да. Анан бул болгону ошол сүйлөшө билүү, бул көп жылдык эмгек, көп жылдык ден соолук, көп жылдык нерв, ошонун негизинде эми бир аз үзүрүн көрө баштадык да. Эң сонун негизгиси алдыдагы койгон мына ошол сиздер пландаган нерсенин бардыгы ишке ашсын дейли. Убактыбыз аз болуп калды, тилекке каршы дагы көп сүйлөшүп отурсак сонун болмок эле. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жакшы өткөрүп алыңыздар, ийгиликтүү болсун дейли. Анан биздин көрсөтүүбүздүн атынан чакан белек болсун. Чай ичип коюңуздар командаңыздар менен, Реклама кылып коелу. Ооба. Пиаланы ичиңиздер. Пиала чай. Ийгилик каалайбыз сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Биз менен ар бир көрүүчүбүз болгон болсо ыраазычылык билдиребиз.